оймо билинг деп жазганда эле оймо билинг абонент деген чыгат. Мынакей. Аны уже скачать этип, открыть кнопкасын басабыз. Эми Талас шаарынын тургундары таза жана саркынды суу үчүн ай сайынкы төлөмдү оймо биллинг тиркемеси аркылуу телефондон эле төлөй алат. Мурункудай болуп ишканага барып кассага кезек күтүп же кечигип убара болбойт. Ал үчүн ишкананын адистери Play Markеттен же App Store'дон оймо биллинг тиркемесин телефонго жаздырып, катталуу керектигин айтышат. Почтаңыздар менен катталгандан кийин эле берден добавить лицевой счет деп чыгат. Өзүңүздөрдүн лицевой счетуңуздарды тандап жазасыздар дагы, болду алып берге туруп калат. Андан кийин мынакей абоненттин карызы биякта көрүнүп турат, канча сом карыз экенин. Мындан кийин оплатить басып, оплатить кнопкасын басып эле абонент төлөй берсе болот да. Бүгүнкү күндө М-банк, Элкарт, О деньги, мобилдик тиркемелер аркылуу төлөмдөрдү жүргүзсө болот. Төлөмдөрдү электрондук түрдө кабыл алууну ишкананын жетекчилиги чечкен. Мындай ыкмада иштөө бир гана мекемеге эмес, ар бир тургун үчүн да пайдалуу дейт адистер. Себеби оймо биллинг тиркемеси эки тарапка тең ыңгайлуу. Мурункудай болуп ишкана кардарды күтпөйт, үймө-үй кыдырбайт. Тургундар да тынчсызданбай, телефон аркылуу эле төлөп кое алышат. Август айынан баштап биз оймо биллинг программасын киргизгенбиз. Бул электрондук төлөм жүргүзүү системасын. Ар бир абонентке өзүнүн счету болот, лицевой счету. Өздөрү карап алышса болот, канча бүгүнкү күндө канча сом карыз экенин, ошондой эле төлөм жүргүзөр менен кайра дагы текшеришсе болот. Бул автоматикалык түрдө эсепке түшүп калат. Мой светте эле жанагы электроэнергиясына деле төлөп атабыз бүгүнкү күндө. Мой свет менен бүгүнкү күндө точно эле ошонун аналогу. Аталган ишкана 5600 кардарды тейлеп таза суу менен камсыздайт, бирок пайдаланган суусуна өз убагына төлөбөй жүргөндөр дагы бар. Жалпы карыздын көлөмү 1,6 миллион сомду түзөт. Октябрь айынан баштап 2024-жылдын төлөгөн абоненттерди, мындайча айтканда карыз болгон абоненттерди таза суу жана саркындуу системаларынан ажыратуу буюрса иштери жүрөт. Карыз абоненттерге кайрылып кетмекчимин. Өз убагында төлөмдү өз убагында жүргүзүңүздөр. Сиздердин төлөөңүздөр аркылуу биздин ишканада өндүрүш жүрөт. Сотрудниктер мындайча айтканда айлык акыларын алышат. Жана ошондой эле биздин баягы таза суу түтүктөрүн ремонттоо, жаңылоо иштери, ошонун баардыгы ушул сиздердин төлөөңүздөр аркылуу жүргүзүлөт. Белгилей кетсек, сентябрдын 1-нен баштап Талас шаарында коммуналдык кызматтардын тарифи көтөрүлгөн. Эми шаар тургундары таза суу үчүн жан башына ай сайын 40 сом 16 тыйын, ал эми саркынды сууга 59 сом 24 тыйын төлөй баштайт. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.